Эми мухаббаттан ошон үчүн дайыма туугандар, Аллах өзүнүн даражасында, пайгамбарлар өзүнүн даражасында, сахабалар өзүнүн даражасында, аулиялар өзүнүн даражасында. Аулиялардын ибадаты канчалык күчөйүп кетпесин, сахабалардан көп кылат да буларчы мисалы да. Бирок сахабалардын даражасына жетпейт. Себеп дегенде имандын таразасы бар да. Имандын таразасы амалдын таразасынан башка. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху тууралуу пайгамбарыбыз айткан, Абу Бакрдын иманын таразанын бир ташына койсоң, бардык мусулман кыямат күнгө чейин келе турган, алардын иманын таразанын бир ташына койсоң, Абу Бакрдын иманы басып кетет дейт да. А болсо буларда канча орозо бар, канча зикир бар, канча дуа бар, канча ажылык бар, канча жихад бар, канча Кур'ан бар, айлана эне. Бирок кандай бул басып кетет? Десең, имандын күчү башкача болот. Ошон үчүн сахабалардын бир уч садака кылганы кийинкилердин бир тоо алтын садака кылганы жетпейт ага. Себеп бул жерде ихлас, иман деген таптакыр бөлөк. Ошон үчүн салыштырмалуу келет да, салыштырмалуу келет. Тандалган хадистен ошентип калган. Бирок аны бар баягы эми тавжихтары бар аны. Себеп дегенде бул үммөттүн уламалары Бани Исраилдин, мисалы пайгамбарларындай дегенде, мисалы алардын бир жакшылыкка чакырганы, кыйынчылыкты көтөргөнү, кичине жерде тавжих кылса болот да. Анан кээ бирлер башкага өтүп кетпеш керек. Абдушүкүр ажы менен Чубак ажы экөө эртишип алып Россия жака жөнөп калат эле го. Бул Бани Исраилдер тияка гастарбайтер болуп барган да жана жака. Мисирге. Кийин баягы Муса алейхисаламдын убагында гастарбайтер эле болуп калат. Биздикилер да ошо гастарбайтер сыяктуу болуп барып, анан мен ошо жана Муса алейхисалам жана Харун алейхисаламды экөө барып калат деп андай салыштырып эме кылдым да, ушундай. Жакшы ниетте боло бериш керек. Албетте мына Мухиддин Чашти деген болгон, рахматулла алейх, Индиядан. Бул Марувдан Калгаттага бир сапарда керуенинде 9 миллион индус исламды кабыл алган. Ал эми кээ бир пайгамбарлар келет дейт кыямат күнү, бир эле үммөтү болот. Нух алейхиссаламдын ордунда канча деген адамдар бар эле, миллиард деген. Бирок 80 канча эле иман келтирген. А Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнөн бир алым ха дегенде эле 9 миллион исламга кабыл. Бул кандай? Себеп бул жерде ал эмне андай дават бере албайбы эле деген суроолор. Жок. Пайгамбарларга тийишпегиле. Пайгамбарларга салыштырбагыла. Пайгамбарларга жакындатпагыла. Пайгамбарларды Аллага жакындатпагыла. Ошон үчүн пайгамбарыбыз тыюу салган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Силер Иса пайгамбардай кылып койбогула мени деп. Макулбу? Ошон үчүн Алла Таала өзүнүн даражасында. Пайгамбарыбыз анын даражасында. Башка пайгамбарлар, сахабалар ар бирине чек болсун. Чектен. Себеп дегенде кээ бир алымдар ошого жооп берген. Себеп дегенде замин зархез дейт. Бул дегени жер түшүмдүү экенде. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн кийин пайгамбарыбыз келдиби? Кыямат күнгө чейин исламды кабыл ала тургандардын мөмө жемиш чыгара турган, дан чыгара турган жер плодотворный экен да. Алла разы болсун. Саламу алейкум рахматулла. Рүкүдө көз кайсы жерди караш керек дейт. Суроо жооп кете берели. Рүкүдө адеп боюнча 2 путтун манжаларын, учтарын караш керек. Рүкүдө. Тамак жегенде суу кандай ичилет? Алдынбы же артынанбы дейт. Эми бул сүннөттө ажыраткан эмес. А бирок тауфтар тамак жегенден кийин суу менен аралаштырып ичпейт экен булар. Булардын айтуусунда ден соолукка караганда 1,5 сааттан кийин суу ичсе жакшы болот дейт. А так мындай тыюусу жок. Башындабы, ортосундабы, аягындабы. Кандай кыргыздар ичип атат го, суу чай аралаштырып эле башында, ортосунда, аягында. А мына түрктөрдө, мисалы арабтарда, башкаларда биринчи тамак жейт, суу ичпейт алар чайпай. 1,5 сааттан кийин анан ичет. Бирок биздики нормально эле. Башында, ортосунда, аягында. Главное көп ичпеш керек эми. Зара кылгандан кийин ауратты сыгып калган тамчы зараны чыгарыш керекпи? Сыгып тамчыны чыгарбасаң, кайра дара алыш керек болуп калат экен. Жок туугандар. Ошон үчүн мисалы калып калат. Калып калганда
путты путка учкаштырып, кээ бирлер приседание деп коебуз, отуруп туруп чыгарыш керек болот. Себеп ошо калып калган адамдын өзүнө эле зыян болот. Кээ бир учурларда кээ бир адамдар кичине ооруп калгандан бошошуп, дарат алгандан кийин деле тамчылап кайра чыгып калат. Ошон үчүн кургатуу маселеси бар. Кургатуу маселесинде шашылбай кичине кээде түшкүрүп, же болбосо путты путка учкаштырып, анан чыгарганга туура келет. Этикаф жөнүндө айтып бересизби? Эрежесин, соопторун, Алла ыраазы болсун. Мына баарыбыз кирип атабыз го, мечитке этикафтын ниетин кылып коюш керек. Этикафтын сообун ала беребиз. Бул нафли этикаф деп коет. 1 мүнөткө келсең да мечитке этикафтын ниет кылып коюп, сооп ала бересиз. Бирок сүннөт этикаф бар. Сүннати муаккада кифая деп коет. Ал Рамазандын акыркы 10 күнү. Анын фазилеттери жана өкүмдөрүн учурда айтып беребиз. Убакытты азыр үнөмдөп. 2 Кур'ани Карим китеби болсо алмак салмак окуш керекпи? Же бирөөсүн окуса болобу? Алмак салмак окутурганыңыз да жакшы. Ал китептен деле окулуп турсун, бул деле окулуп турсун. Өзү окулбай калбасын да. Эгер зына кылсаң, бул кайтат. Эгер кайтпаса үйүңө Эгер зына кылсаң, бул кайтат. Эгер кайтпаса үйүңө заара ушатып кетет дейт. Бул үйүнө заара ушатып кетет деген эмне болот? Мен буну билбейт экенмин, үйүнө заара ушатып кеткен. Ушуну билем туугандар, зына арам. Зына кылган учурда иман чыгып турат. Зына аркылуу өтө чоң көп оорулар келет, булар хадисте. Кур'анда зынага жакындабагыла, бул өтө абийирсиз иш деп айткан. Албетте алымдар айтат, зына бул карыз дейт. Бир зына кыла турган болсоң, ошо карыз төлөгөнгө туура келет. Демек сен аялыңа, бала чакаңа, же болбосо ушу кыздарыңа ушундай кайтат деген сөз менен катуу эскертме берип келет. Анан кийин заара парасын билбедим. Дамулла, гифке катышып утуп алсак адалбы? Гифке катышуу адалбы? Мен ушундай гиф-бифтерди жакшы билбейм. Мына эле соц тармактарды, тияк-бияктарды. Буну муфтияттан сурагым. Салам алейкум. Так. Суши соусу менен жесек болобу? Деги эле суши адалбы? Караңыздар, арам нерсе болбой билсе, адал менен арамда ушундай бар. Этте эт негизги арамдык болуп эсептелинет. Адалга далил турмайынча. Эттен башка канча нерсе болсун, негизги ал жакта адалдык болуп эсептелинет. Арамга далил турмайынча. Сушиде мисалы, эт жокпу мисалы? Демек, ал жерде бул адал деп эсептейбиз. Арамдын далили болгонго чейин. Бир эт турат эле, бул азыр арам. Мага Ильяс да мына келди деп айтты да, бул эшмат азыр эле алып кет, бисмилла Аллаху акбар деп сойгон. Болду, алып кет, жей берем. Түшүнүңүздөрбү? Ал-аслу негизи фил ашя ибаха деп коет ошо. Адалдык болуп эсептелинет, арамдыктын далили турганга чейин. Демек, ошо сушинин биз карап көрөйлү, анын курамында эмне? Арам боло турган болсо арам, арам болбосо ошо адал болду. Күмөндүү нерселерден сактануу эң жакшыраак. Негизи эле күмөндүү нерседен сактанган таквалык. Ажырашып башкага үйлөнүп, биринчи аялына 5-6 жылдан талагын бербей жүргөн эркектерге катуу эскертсеңиз, же камсыздабайт, же талагын бербейт, өздөрү башка үй бүлө менен жашайт. Алла ыраазы болсун. Туугандар, мындай кылбаш керек. Бирөөгө зулумду кылбаш керек. Мисалы, аны нан нафакасын бербейсизби, чогуу жашабайсызбы? Башын бошотуп коюңуз да. Жөндөн жөн зулумду кылбаңыз. Бул асып койгон жакшы эмес. Илип койгон жакшы эмес. Кээ бирлер атай өчөшөт дагы, талагын бербей, болду деп туранан кетип калат, башка менен жашай берет, жүрө берет. Бул Кудай сактасын, зына кылабы, башка мойнуна түшөт ошонун бардыгы. Ошон үчүн эч качан мындай кылбаш керек. Жашасаңыз, жакшы жашаңыз. Таптакыр мүмкүнчүлүк болбой калдыбы, ажырашууга келип калдыбы, анда бир талак берип, сүннөт талак деп коет. Сүннөт талак дегени ошол тазалык учурунда, оорулуу айыз күндөрүндө эмес, тазалык учурунда кошулбастан бир талак берип коет, бул сүннөт талак. Жолу ошол. 2, 3, 4, 15, 20 деген талакты вообще унутуш керек. Бир эле талак болду. Эгерде кокустан эмне үчүн айтып атам? Кайра бир аз убакыттан кийин ал дагы ойлонуп,
күйөөсү дагы ойлонуп башкаша турган болуп калса проблема болбосун да. Болот. Эгерде талак ражаи болсо нике деле кереги жок. Жөн эле кучактап жакшы көрүп чогуу болуп койгону менен ошо кайтып калат. Бирок байын деп коет, ошо нике ажырашып кеткенден кийинчи анда кайра нике окуш керек болот экинчи. Кайра калыңдаа бериш керек болот. Ол мисалы 10 жыл жашаган эми калың жок, кайра башынан ар никеден кийин берилет. Буну ошон үчүн бул жагын билип койгула. Анан эме да, эгерде 3 айызы өтүп кетсе, талак ражаи дагы 3 айызы өтүп кеткенден кийин байына болуп калат. Ошо өтүп кетет мындай, то есть нике бузулат толугу менен. Шам болду, укта. Шам өтпөсүн, шам өтсүн, анан уктайсың дейт. Көп угам деги эле асырдан шамга чейин уктаса болобу? Мындай хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бизде гүгүм деп коет шам убактысында. Ошол учурда шайтандын ушу жин шайтандар аябай ойноп көчөгө чыгышат экен да. Балдарыңарды чыгарып ала деген келет. Мурда биз ата энелерибизден ушундай угат элек. Кийинки хадисте келсек, хадисте да бар экен. Ошондуктан ошол учур гүгүм, талаш учурда туугандар балдарды кичине уктатпай, ошол учурда көчөгө тияка бияка чыгарбай кичине этияттап туруш керек. Гүгүм талаш деп коет муну, А так асырдан шамга чейин уктаган көбүнчө адамга оорулук деле болуп калат. Эми өтө чарчап калган болсо эчтеке эмес. А так адат кылбаш керек да. Нике кыйдырып, эки жакта жашап турса болобу тойго чейин? Болот? Болот. Эжекен 5 маал намаз. Бирок кыргызчылык деген түшүнүгү бар. Кыргызчылык деп үйгө конок бөлмөгө орда ачып алышкан. Ал бөлмөнүн төрүнө жер төшөк салып коюшкан. 7 ата отурат деп. 7 атана моюн сунуп, атасына моюн сунуп, ушул жолду кабыл алсаңар, силерди колдойт. Жолуңарды ачып берет дейт. Жана ошол бөлмөгө жүгүнүп кирип, жүгүнүп чыгышат. Куран окуп, шам жагып, дем сала берет. Мындай ырым-жырымдар жок туусаңдар. Жакшылыкка жоруй турган нерселер бар. Мисалы бизде келиндер киши жүгүнүп коет. Бул эми кандай дегени жүгүнгөнү, Кудай кааласа ушул үйгө келип, ата энеге бир баш ийүү, моюн сунуу, кичпейиликтин белгиси деп койсок болот. Жото тушоолордо билесиздер, бала басып кетсин деп жүгүртүрүп, кесип, ушун буту бекем болсун, тайыбасын, дайыма деп. Мындайлар жакшы. Анан мына ошондор болбойт. Жөн эле бош үйгө келем, төшөктөрдү жийип эле, анан оюнан чыгарып эле. Алар жок эле нерсе, зачем кыйнап? Куран окуп, зикр дуа кылып, ошол кылып жаткандар туура эмес. Намаздары кабыл болобу? Албетте, намазга ихластуулук керек. Өкүм сүннөткө жараша ихлас менен болсо кабыл болот. Алла разы болсун баарыбыздан. Болот, Мисалы, азыр нике кыйдырып койдуңар, эми анча-мынча сүйлөшүп тургангачы, а тойго мени жазында, жосо күзүндө деле койдук. Эчтеке эмес. Тойду күзүндө, ал үйүндө боло берсин силер, үйүңөрдө боло берин. Көбүнчө мына чет мамлекетте, ислам мамлекеттеринде ошондой. Дароо эле той болбойт. Бирок кыргыздарда бул кичине кыйыныраак да бул. Нике кыйгандан кийин алып кетиш керек сразу. Талак ражаи деп коет. Бир талак бергенде 3 айызы келгенге чейинчи никеси жок эле аны кайтарып алсаңыз болот. Кой кайра жашайлы. Эгерде сага бир талак деп эле айттыңыз да, мындай катуу күчөтө турган сөздөр менен эмес, макул? А эгерде 3 айыздын ичинде дагы сиз аны кайтарып алсаңыз, мисалы, ал нике бузулду, ал башкага чыгып кете бериши мүмкүн. Суроо намазды, намазды имамга уюп окуп жатып, бир сажда кылып кетсе, кандай болот? Намаз бүткөндөн кийин билинсе, бир сажда болсо сажда болбой калат. Биздин сажда 2 сажда менен. Намазды кайра кайтарыш керек болуп калат. Дарат алгандан кийин зара кичине тамып кетсе, намаз өтө береби же кайра дарат алып окуш керекпи? Кайра дарат алып окуш керек. Дарат бузулат, намаз да бузулат. Түшүндө сага бирөө телефонуңа чалып жатат деп калышты. Карасам,
sallallahu aleyhi ve sellem деп жазылып тұрыптыр. Устаз түшімі жорып бересіз бе? Рахмат. Жақшы пайғамбарымызға салават. Құшқабар жақшы. Қанша жаштан еркектерге үйленуге жақшы болады дейсіз? Үйленіш керек деп не дейді? Башын çoğaltıp тұрау дейді. Байлық çoğaltıp тұрау керек пе деп. Қанша жаштан бұл өзгөчө емес туған. Қачан мүмкіншілік болса, мысалы, егерде сіз дини илимде оқысаңыз, Құран жаттабасаңыз, бойға жеткенден кейін күнөөлөргө батып кетпеш үчүн ерте үйленген жақшы. Ерте үйленген жақшы. Себеп деген адам өзінің еркектік күшін қармай албай күнөөгө түшүп кеткенин ыктымалы болсо, үйленүү важип болуп калат. Атак жалпы авалда үйленүү сүннөт. Анда дагы мисалы азыр байлык топтош керекпи деп чогултуш керекпи дейсиз? Сөзсүз. Себеп үйленгөнгө эгерде махырга бере турган акчаңыз жок болсо, же турак жай, же болсо аялды бакканга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, үйленгөнгө болбойт сизге. Ал учурда күнөөдөн сактаныш үчүн эмне кылыш керек? Орозо кармаш керек. Катар-катар. Болбосо адам күнөөгө өтүп калат. Ошон үчүн алып атканда сиз өзүңүздү бага алып алсаңыз, башыңызга дагы бир баш кошулса аны кантип багасыз? Ошон үчүн өзүбүзгө жараша байлык топтош керек. Аюп пайгамбардын денесин курттаган дешет. Денеси курттаганбы? Же руханий ооруганбы? Туурасы кандай чыкты окуя дейт. Аюп алейхиссаламды бүгүнкү күнгө чейин хикаяттарда окуп келгенбиз. Денеси ушундай курт жеген деп. Тахкик, то есть аныктаганы Кудай калса сабакта китептерди карагандан кийин айтып берейин. Тахажжудка таргып берип койсоңуз, тахажжуддун фазилети жөнүндө айта кетсеңиз, багымдаттан убагы киргенден кийин жамаат 40 мүнөттөн кийин окуш керекпи? Же жарык түшүп калганда окуш керекпи? Аттахият отурганда колду караш керекпи? Телевизордон аялдар чыгып калса, аларды караган, көчөдөгү аялдарды карагандай эле арамбы? О, суроо экен. Бирок атайын шахват менен карабаса, бизге кимдер махрам жана кимдер намахрам? Алла сизден разы болсун, баарыбыздан. Тахажжуд бардык пайгамбарлардын, аулияй солихин сахабалардын адаты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга тахажжуд бир жылдай сахабаларга фарыз болуп турган. Пайгамбарыбызга кийин да фарыз болуп турдубу же фарыздыгы кеттиби десе спору бар. Бирок пайгамбарыбыз таштаган эмес. Я юхал муззаммил кумил лейла илля қалила нисфаху минқус минху қалила аузид алейхи вараттил Кур'ана тартила. Муззаммил сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала түнкү ибадатты пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чадыр оронгон, сен тургун. Бир аз эле уктасаң мейли, кийин жарым, анан көбөйтүп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам түндү бардыгын уктап өткөрбөйт эле. Өзгөчө дуа кабыл боло турган. Ден сол тахажжудда дененин дагы бекемдүүлүгү, рухтун дагы тазалыгы экөө тең бар. Тахажжудка турган адамдын денеси бекем, ден соолугу жакшы болот деген сөз. Руханияты да таза болот. Инна нашиятал лейли хия ашадду ват'ау ва акваму кыйла. Бу түнкү сиздин оозуңуздан чыккан сөз өтө тез кабыл болот, тез барат деген сөз. Бардык уктап атканда тынч учурунда сиздин Алла Таалага болгон арыз муунуңуз, сүйлөшүүңүз бул башкача кабыл болот, өтө тез, өтө туура менен. Эки рекет тахажжуддун намазы, эки рекет тахажжуд. Дүнүйөнүн ичиндеги бардык нерселерден жакшыраак. Тахажжуд 12 рекет. 4 рекеттен 12 рекетке чейин айтылат. Ишрак 4 рекет, духа 8 рекет, авабин 6 рекет, тахажжуд 12 рекет. Экиден биринчи кыска, анан көбөйтүп. Пайгамбарыбыз балтыр шишип кеткенге чейин окуйт эле. Айша энебиз айтат эле: "Я Расулалла, сиздин алган кийинки бардык күнөөлөрүңүз кечирилген, эмне кыласыз ушунчалык өзүңүздү кыйнап" депчи. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берет эле? Алла Таалага шүгүр кылуучулардан болбоймунбу дейт эле. Ошон иншалла аракет кылайлы тахажжудка турганда. Имам Бухари айтат, хадисте келет:
Эгерде туруп калдыңызбы, көзүңүз түндөсү ачылып калса, Алхамдулилlah, ва субханаллах, Аллаху акбар, ва ла илаха иллаллах. Ушу дуаны окуп туруп, аркасынан эмне дуаны окусаң сөз кабыл дейт. Эгер туруп 2 рекет тарат алып намаз окуса, намазы да кабыл дейт да. Ошентип тахажжудчуга искар аракет кылыш керек. Бул бир. Багымдаттын убагы киргенде мынарга жооп берип коеюн мен. Эми бул жамаат өзү чечсин. Качан багымдаттын мисалы убактысы кирди, ошодон кийин качан коомат айтасыңар. Аны ошол ар бир жер, ар бир эл, ар бир мечит өзү чечет. Албетте, Ханафи мазхаб боюнча кичине мындай жарык кылып окуган жакшыраак. Жарыктан өтө деле жарык эмес, эми мына будай менен арпа ажырата турган саарлап караңгы эле эмес, аны галастап коет. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан жери бар: "Асфиру бил фажр фа иннаху а'заму лил ажр." Силер кичине жарыгыраак кылып окугула, анткени анын сообу улуураак деген да. Аттахиятта отурганда өзүңүздүн алдыңызда эле карайсыз. Өзүңүздө бала көтөрөсүз го, ошол өзүңүздүн алдыңызда эле карайсыз. А телевизорго болсо айырмасы жок. Телевизордогу аял, көчөдөгү аял экөө бирдей эле кетет. Намахрам, мына бул жерде атайы Ниса сүрөсүндө келет, кайсылар намахрам, кайсылар махрам деп. Мисалы эми махрам деп нике кыйылып алган айтат. Намахрам сизге нике кыйса боло турган айтат. Апаңызга нике болбойт. Мына менин эсимде бар, мен мектепте окуп жүргөнүмдү ошо канча. Жок, мектеп бүткөн 90-91 жылдары болуш керек. Америкада бир акылы жок бир айван өзүнүн апасына үйлөнүп алган. New Times деген алардын гезити бар эле. Ошого чыккан. Мына динсиз жашоо ушуга алып барат. Алго эмес картып апасына кантип? Эми азыр мына айвандарды көрүп атпайсыңарбы? Эркек үйлөнүп атпайбы? Не деген безобразие, бул деген чоң трагедия, Бул психика, адам не деген бул? Мына исламдын баалыктары жок болсо, кыскасы бул эми гененирээк бул. Кыскасы апага болбойт, эже карындашка болбойт, кызга болбойт, тайэжеге болбойт, атаңыздын бир туугандарына болбойт, күйөө мындай келиниңизге болбойт. Бир учурда экөөнү мисалы эжесиңдин алып турса никеге, бул дагы болбойт. Бирөөнүн аялы дагы болбойт. Ал мисалы талак бош болсо, андан кийин дегенди. Ошондой эле мисалы бирөөгө нике кыйдыңбы, бирок анын башка күйөөдөн кызы бар экен да. Ошого дагы болбойт. Ушинтип ушулардын бардыгы буну айтып коет туугандар, буларды махрам деп. А башкалары болот нике кылган. Алардын намах. Садака бергенде, бүтүрөйм азыр. Садака бергенде садаканы арам жолго иштетип салса, садака берген адамга зыян жетеби? Арам жол иштеткен үчүн зыян жетет, ал садака эмес да. Таңкы жана кечки зикирлердин намаз убактысы киргенде айта берсе болобу, же намаз окугандан кийин кылыш керекпи? Кечки зикирди асырдан кийин кылсаңыз боло берет. Таңкы зикирди таңкы убакыттан кийин кыла берсеңиз боло берет. Убакыт бүттүбү? Убакыт бүтүп калыпты тууганым. Бир суроо менен бул биринчи айтып койду. Сиз ошо менен тототобуз, таксырлар, кечиресиздер. Мисалы, апасы жаңы аял алганда, бирок апасы өлүгөн, аны окуй эмесе. Апасы эмне болгон? Мисалы мен үйлөндүм. Белки үйлөнгөн аялым өзүнүн кызы менен келди, башка күйөөсүнөнчү. Сиз түшүнбөдүм. Мисалы мен үйлөндүм, бир кыз аял кишиге. Аялга үйлөндүм. Ошол аял кишинин өзүнүн мурунку күйөөсүнөн баласы бар, кызы бар деп коелу. Кызы бар, Ошол кыз мага махрам болобу же мына махрам болобу? Болбойт. Сизге мисалы үйлөнсөңүз болбойт ошого. Мисалы, жошо мисалы аял менен ажырашкандан кийин деле ал кызды алсаңыз сизге болбойт. Азыр бүгүнкү күндө дагы этияттуулук ушундай. Жалгыз үйдө даже карындашыңыз менен калган жакшы эмес. Эжеңиз менен калган жакшы эмес. Махрам болгон чакта дагы. Түшүнүктүбү? Сиздин сурооңуз. Эң жакшысы уктап туруп окуган. Эң жакшысы. Анан эле чарчап калып сапарда болуп калсаңыз, болбоду дегенде саркыган намазга гана тура турган чемеңиз болуп калса, аны куптандан кийин 2 рекет окуп жатсаңыз да эсептелет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.